Саламатсыздарбы? ChargeFast компаниясын текшер дегендер өтө көп болууда. Ушул видеодо ChargeFast компаниясы боюнча айтып берем. ChargeFast компаниясы 2023 жылдын июль айынан иштей баштаган экен. ChargeFast бул Powerbankты арендага берет, бирок ал документ үстүндө эле. Адамдар ага акча салып, акча чыгарып жатышат. Ал кандай иштейт? Приложенияга кирип список инвестиция аренда дегенге кирсек, S1 дегенге 742 сом. Салсак 60 күндүн ичинде күнүнө 24 сомдон берет. Андан кийин S5 дегенине 3742 сом салсак, 80 күндө күнүнө 129 сомдон берет. Анан сиз 10320 сом аласыз. Бирок биринчи уккан адам 3700 сом салып 10000 алат экенмин дейт. Жагымдуу угулат, жөндөн эле акча түшүп турат деп акча салышы мүмкүн. Акча салган адам инвестиция кылтам дейт, бирок бул система пирамида системасы. Эмнеге мен ChargeFast'ты пирамида деп эсептейм? Сиздин акчаңызды бирөөгө берип, бирөөнүн акчасын сизге берет. Булар жетиштүү акча топтогондон кийин ChargeFast жабылып кетет. Мына ошого күнүнө бөлүп сизге акча берип турат. Сиз досторуңузга жана жакындарыңызга айтасыз, мына мага акча түшүп атат деп. Эгер алар дагы кошулса, башкаларга айтат. Ошентип азыркы учурда салыктарны реклама болуп жатат. Эми Play Market'теги отзывдарды көрөлү, токтотуп окуп алсаңыз дагы болот. 90% адамдар алдап кетти, лохотрон, жалган деп отзыв калтырышкан. Акча салгандан кийин жабылды дегендер дагы бар. Өзүңүздөр дагы Play Market'ке кирип окуп алсаңыздар болот. Мен муну сырага окшоттум. Эмнеге? Сырада дагы криптовалюта менен иштейт эле, жана ал жакта дагы товар сатып алышат болчу. ChargeFast дагы криптовалюта менен иштейт жана M-банк бар. Бирок аны жеке адамга жөнөтөсүз, чегини кошуп. Андан алар акча түшкөнүн текшерип, анан аккаунтуңузга акча салат. Жана топтогон акчаңыздын 20%-ын алып калышат. Мисалы 10000 сом топтосоңуз, 2000 сомуну комиссия кылып алып калат. Сыра жөнүндө видеоролик чыгарганыбызда эл ишенбей бизде жапжакшынака иштеп жатат, болбогон сөз дешкен. Бирок арадан убакыт өтүп сыра жабылды. Бул дагы жабылат. Эскертип коюу бизден. Instagram баракчабызга каттала кетиңиздер, ал жакта стористерди киргизип, сиздерге эртерээк маалымат беребиз. Каналга катталып, лайк коюшту унутпаңыз. Мына ушу менен видеоролигибиз аягына жетти. Видео менен бөлүшүңүздөр, башкалар дагы билип алсын. Саламатта калыңыздар, өзүңүздү жакшы караңыз.